Кайнелерим эле немелер ооруп калса, кайнсиңдерим өзүнчө эле врач болуп эле лечение кыла берчүмүн да. Көбүнчө эле ошо ичип өтүп кетип эле өз алдынча эле ичип өтсө эле билесиңер ципрофлоксацин, левомицетин деген антибиотиктерди чуркап барып эле алып иче беришет. Бала чоңойбой калат, арыктайт, анан кийин эми анан баягы биз летальный исход деп коебуз, ошондорго дагы алып келиши мүмкүн да. Ушул маселенин кесепетинен миллион киши каза болгон. Дарыны көп жана туура эмес колдонуу ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылдын январында эле 9 киши анафилактикалык шоктон жабыркап, бирөө каза тапкан. Бүгүн эже-сиңдер берүүсүндө антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуунун кесепеттерин талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганычан кызы экөөбүз алып барабыз. Талкуу үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Аларды тааныштырып өтсөм, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дары саясаты боюнча кызматкери Салтанат Молдоисаева, Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Нургүл Ибраева жана ошондой эле дары-дармек менен камсыздоо департаментинин кызматкери Эмирбек Нышанбаев. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач негизи антибиотик менен өз алдынча дарыланып, анан ошонун кесепети балаларына зыян келип калган айымдын окуясы тууралуу сюжетти көрүп, андан кийин талкуубузду улантсак. Атын атагысы келбеген бул келиндин 6 баласы бар. Ушул тапта кенжеси сыркоолоп бейтапканада жатат. Ал мурда балдары ооруп калган кездерде өз алдынча эле дарылап, анын кесепети тууралуу көп деле ойлонбогонун айтып берүүдө. Бул жолу ал уулунун дене табы көтөрүлөр менен дарыгерлерге кайрылган. Врач болбосом да жата калсам мен өзүм неме кылчумун. Мындай дарыгерлик немем жок болчу да, менчи мындай тажрыйбам жок да. Бирок өзүнчө эле мен кайнелерим эле немелер ооруп калса, кайнсиңдерим өзүнчө эле врач болуп эле лечение кыла берчүмүн да. Мындай бергиле, или флемексин салютап берип койгула, или парацетамол берип койгула дегенде бир жолу кайным айткан ошондой болчу. Жеңе, сиздин тажрыйбаңыз барбы медициналык түрүндө? Сиздин балаңызга жакса, тиги балага жакпайт. Эгер бир нерсе болсо сиз жооп берип каласыз дегенден кийин азыр антпеймин, корком мен. Корком. Мисалы азыр өзүң билдип сефтриаксонун сайыпында алсаң, азыр бир балага жагышы мүмкүн, экинчи балага жакпай реакция жүрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан корком мен азыр. Ал эми коңшу палатада жаткан бул келиндин уулу курч респиратордук вирустук инфекция менен ооруканага түшкөн. Ал башында вирустук инфекцияны антибиотик менен дарылоого аракет кылып, ооруну күчөтүп алганын айтат. Берки кызыңызды үйдөн дарылаганда кандай антибиотиктерди колдончу элеңиз? Детский антибиотиктерди эле колдоном, жана цефсим эмелерди эле. А так мындай ал көп ооруган жок, бирок 2 жолу ооруган, ошо 2 жолу ошондой кылгам да. Бул балам биринчи жолу ооруду, ушу биринчи жолу больницага түштүк. Ошо жаңыдан ооруп баштаганда антибиотик берип баштадыңыз беле? Жаңыдан ооруп баштаганда эле берип баштагам. Анткени ошо сразу басып салайын дегем, болбой койду. ОРВИ менен түшкөнбүз, ичиде өтүп аткан. Анан ошо дарылап атышат өздөрү. Бүгүн жакшы деп айтышты, аябай. Демек, ОРВИ менен ичип өткөнгө сиз кайсы антибиотикти берген болчусуз? Цефсим, ксим анан деген бифидобактериум беле, ушуларды бергем. Анан что-то жардам берди. Дагы 2 дары берип унутуп калдым аларды. Аларды сиз үйдөн бергенсиз? Үйдөн. 2-3 антибиотик бергем. Антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуп, зыянын тарткандардын арасында бир гана наристелер эмес, чоңдор дагы бар дейт Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар бейтапканасынын дарыгери Нургүл Молдалиева. Мисал үчүн мен айтсам, жакында эле мага бир оорулуу кайрылды. Ал деген өзүнүн ичегиси боюнча, ичеги оорулары боюнча 3-4 жолу операция болуптур. Көбүнчө эле ошо ичип өтүп кетип эле өз алдынча эле ичип өтсө эле билесиңер
ципрофлоксацин, левомицетин деген антибиотиктерди чуркап барып эле алып иче беришет. Ошентип ичип отуруп азыр 1 жылдан бери аябай ичи өтүп, арыктаганда мына айтып атпайбызбы, бул нормальный микрофлораны жоготту деп. Нормальный микрофлора жок болгондо иммунитети түшүп кетет. Бат-баттан тамак аш сиңбей эле дааратканага бара берсе, бул албетте тамак ашы сиңбей, эч кандай витаминдер жок, кан азайып, гемоглобини түшүп, салмагы азайып, кан басымы төмөндөп, анан негизи эле бул кандай ушундай симптомдор пайда кылат, баш айланып, эч кандай ал өзүнүн ден соолугу эмес, бир үйүндө бала бакырасын карап же жумуш жасоого дагы уже мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да. Ошол эле учурда дарыгерлер ооруканага түшкөн бейтаптар антибиотик менен дарыла деп талап кылып, чыр чыгарган учурлардагы болоорун белгилешет. Мындан улам суроом, ушул антибиотиктерди ошо карапайым эл врачтын, дарыгердин айтканы менен, рецеби менен колдонушу үчүн кандай иш-чаралар жүргүзүлүшү керек? Антпесе бизде деген каалаган убакта, каалагандай өлчөмдө сатып алып, каалашынча ичип жатышпайбы? Бизде Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу бар, ушул антибиотиктерди рецепт менен гана сатылыш керек деген. Бирок мындай өкүнүчтүү, бул биздин буйрук мындай айтканда эме ушул жеке менчик аптекалар тарабынан ал аткарылбайт. Анан алардын кызыгы баягы дары дармектердин өтүшү, сатылышы да. Анан ошон үчүн алар ушул жарандар келип, ошол антибиотиктерди сураган күнү бере берет. Мына азырдагы сюжетте бул жана экинчи мамычка айтып кетпедиби? Мен ушундай детский антибиотиктерди берчүмүн депчи, балдар үчүн эле деп. Бул дагы туура эмес да, анткени бул антибиотиктер балдар үчүн болсо дагы, чоң адамдар болсо дагы булардын зыяны бирдей болот. Балдар үчүн дозалар аз болот, детский доза деп атпайсызбы? Ал деле балага өзүнүн таасирин берет, чоң бейтаптарга деле анын өзүнүн таасирин берет. Ошон үчүн биздин жарандар биринчи алардын ден соолугуна зыян келип аткандан кийин ошону ойлонуп, ошол аптекага биринчи аптекага жүгүрбөй, биринчи ушул биздин адистерге барып, ошонун кеңешмени алып алып, андан кийин анан ошол рецептти жаздырып алып, ошол антибиотиктерди сатып алса болмок. Анан менин суроом мындай болуп атат да, министрликтин буйругун аткарбай жаткан жеке менчик дарыканаларга карата кандай иш-чараларды көрсө болот, же болбосо көрүп келесизби? Аларды кантип тартипке салыш керек? Ал суроого мен жооп берсем болотпу? Анткени бул деген биздин тизим өтүүсү департаменттин эмесине кирет. Азыркы убакта укук бузуу кодекси боюнча 77-беренесинде жазылган, эгерде рецептурный отпуск болгон дарыларды сатылса, андай организацияларга штраф салынат деп. Ал штрафтын өлчөмү азыркы убакта 28 000 сом. Бирок азыркы убакта ал биздин фармацевтикалык текшерүү бөлүмү аптекаларды текшере албайт, анткени деген азыр деген мораторий жүргүзүлгөн да. Ошол үчүн азыр деген бул иш-чаралар жүргүзүлө элек да, эми боюнчачы мораторий болушу. Мораторий ал эмнеге тыюу салынган? Азыр деген жана жеке менчик ишканалар, жанагы биз частный предприятие, малый предприятие деп атпайбызбы? Негизи эле ошолордун баягы ошолор өнүгүш керек, ошолор бизге экономикага, мамлекеттин экономикасына көп салымы бар, ошон үчүн текшербегиле деген да, бул эгер мындай жалпак тил менен айтканда. Дүйнөдөгү практика боюнча дары-дармек саткан аптекалар обычный бизнес катары эч качан кабыл алынбайт да. Ушуну бул аябай чоң маселе. Биз дагы ушуну түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бизнести өнүктүрүү абдан керек, ишкерлерге жардам бериш керек. Бирок дары-дармек саткан мекемелер эч качан бизнестин жалпы правилалары менен иштебеш керек. Аларга отдельный правилалар керек, потому что алар адамдын ден соолугуна жооп берип атышпай, алар стол саткан жок, же кружка саткан жок, же кагаз саткан жок. Алар дары-дармектерди сатып атышат, ошон үчүн алардын правилалары да башкача болуш керек.
Казыркы убакта бул боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Департамент жана министрлик, саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан да азыр деген биздин департаментте прослеживаемость деген цифра киргизилип атат да, этаптар менен мыйзам түрүндө да. Ошол прослеживаемость менен билинет да, кайсы эмеден Кыргызстан Республикасынан киргизгенден баштап кайсы аптекага сатылган деген билсе болот да ошону. Анан кайсы мисалы аптекалардан сатылып атпай, биз дарыгерге барганда, мисалы мен өзүм айтып кетейин, мен бир цефцим деген дарыны алган болсом, кийинки барганда деле ошону деле анан жазып бере берет, анан кайра бир эле топтогу антибиотиктердин жазылышында бул дарыгерлердин дагы кызыкчылыгы бар, бир эле түрдөгү бир топтогу антибиотиктердин сатылышына дарыгерлердин кызыкчылыгы бар деп эсептесек болобу ойлосок? Это другая сторона медали, да? Это башка. Бирок негизи эми бул мен ушул биздин жарандарга айтып кетип турчу нерсем, бул сөзсүз түрдө ар бир учурда ооруган кезде сөзсүз түрдө адиске барыш керек, анын консультациясын алыш керек. Эми болсо ушул биздин дарыгерлер тарабынан ушул бир кандай бир кызыкчылыкты аркалаган, бул эми биз муну нитичный маркетинг деп коебуз. Бул боюнча дагы мына бул департамент менен чогуу биз ал боюнча дагы күрөшүү иштерин жүргүзөбүз. Ушул ар бир врач өзүнүн баягы кайсы бир фарм компания менен бир келишим түзүп алып, анан ошонун дары дармегин сатып берейин деген учурлар боюнча бизде саламаттык сактоо министрлигинде ошол фарм компаниялар азыр кирип, ошо врачтар менен түзмө-түз кирип иштешкенге тыюу салынган. Мурун учурлар болгон, ошол эле фарм компаниялар даяр рецепттерин алып келип берет. Ошол рецепттин ичинде дарыгердин фамилиясы бар, ошонун өздүк бизде ар бир врачта личный печать деп коебуз, ошолор бар. Ошону коюп бергенде ошондон бир канча бир пайызы сатылгандан ошол дарыгерге төлөнүп берилген. Азыр ал боюнча мына азыр коллегам дагы айтат, мындай эме кылат болуш керек, мени колдоп кетет болуш керек, ал боюнча тыюу салынган да. Ошо суроом салтанат айымга болуп жатат. Негизи ушу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ошо организмдин антибиотиктерге туруктуулугу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөрү маалым. Негизи эле мындай изилдөөлөр канчалык мындай тез жүргүзүлүп туруш керек, анын жыйынтыктары мисалы үчүн кандай болот деп ойлойсуз да? Азыркы тапта ошо биздин калктын антибиотиктерди өз билимдик менен чаржайт колдонуп жатканын эске алганда. Сиз көрсөткөн репортажда акцент анафилактический шокко коюлган да. Анан абдан сонун репортаж. Бул репортаж чыныгы элдин жалпы кандай маалымат билерин антибиотиктер жөнүндө көрсөтүп турат. Бул репортаж көрсөтүп атат, бул маалымат аябай чектелүү. Жарандар антибиотикти эмне үчүн ичпеш керегин сураса, көбүнчөсү айтат анафилактический шок деп. Бирок анафилактический шок это бул деген ошол эле ичкен моментте болуучу реакция да. Антибиотиктерди ичкенде мындан дагы чоң проблема пайда болот. Бул деген микробторго каршы дары дармектердин туруктуулугу деген. Аны деген сиз дарыны ичкенден кийин сразу эле аны билип калбайсыңар, мына менде туруктуулук болду депчи. Бул деген сиз айткандай ошондой исследованиялардын результатында билебиз кандай антибиотиктерге кайсыл өлкөдө ошо туруктуулук кандай өлчөмдө экен. Ошо биздин Кыргызстанда боюнча кандай болду экен дейм да, көрсөткүч. Биздин Кыргызстанда, андан башка биздин кошуна мамлекеттерде, андан алып чыкканда даже СНГ мамлекеттеринде мындай маалыматтар жок. Биз алып кетсек, мындай маалыматтар жакшы өнүккөн өлкөлөрдө бар. Алар ушул көйгөйгө абдан чоң көңүл бурушат.
Анткени алар көйгөйдүн кесепеттерин билишет да. Мисалга алып кетсек, 1919 жылы эле Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа регионунда ушул маселенин кесепетинен миллион киши каза болгон. Демек Кыргызстанда ошондой изилдөө канчалык тез жүргүзүлүшү керек деп ойлойсуз? Биз мындай исследованияны дүйнөдө биринчи жолу жасагандабыз. Бул абдан чоң нерсе да биздин өлкөгө. Бул исследование башталды, 5-июнда башталды. Анан Кыргызстан ушул исследование баштаганы менен бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүп жатат да, биз ушул маселе менен күрөшөбүз деп. Кандай ыкма менен жүргүзүлөт ал? Элди үймө-үй кыдырып сураштырып чыгасыңарбы же ооруканалардан эле маалыматтарды топтоп жыйынтык чыгарасыңарбы? Ошол ыкмаларын айтып кетсеңиз. Өлкөдөгү 40 больница катышат. Анан ушул больницадагы жаткан пациенттер өздөрүнүн макулдуулугун алып, анан исследованияга киришет да. Анан исследованиядан алардын кандарын анализ өткөрүп, анан мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, ушул анализдерди алып чыгып, анан биз көрөбүз да, саламаттык сактоо уюму көрөт, ошол лабораториялардан анализдерди өткөрүп, кайсыл микробко кандай туруктуулуктун деңгээли кандай экенин көрсөтөт да. Демек, кичинекейлерден чоң кишилерге ооба, кичинекейлерден чоң кишилерге. Мисалы азыр бизде дары жазганда аябай улам барган сайын күчтүү антибиотиктерди жазып аткандан улам жалпы эле Кыргызстандын калкынын организми уже антибиотиктерге туруктуулугун көрсөтүп, улам күчтүү антибиотиктерди талап кылып атат деп айтсак болот экен да. Ооба, абдан туура, сиз туура айтып атасыңар. Анан бир нече жылдан кийин ушундай болуп калышы мүмкүн. Дарылар такыр действие бербей калышы мүмкүн да. Бул абдан чоң коркунуч, абдан чоң коркунуч. Мына Салтанат айтып кетпеди, бул изилдөө деген бул биринчи жолу болуп атат бизде Кыргызстанда. Анан биздин бул изилдөө деген аябай көп каражатты талап кылат. Ошон үчүн биз ушул Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кайрылып, бизге ушул изилдөөнү өткөрүп бергенге жардам бергиле. Анткени биздин ушу эмеде, өлкөдө ушул антибиотиктерди ушундай контролсуз элдер барып сатып алып эле ичкен үчүн ошонун эмесин көрүшүбүз керек болуп атат. Канча деңгээлде ушул тарап кеткен элдин арасында. Анан биз министрлик катары ошону алдын ала иштерин кандай кылып жүргүзөбүз деп ошол иш-чаралар жүргүзүп атат. Нургүл айым, азыр бул боло турган иш-чараларда буга чейин адистер эмне үчүн баягы барып антибиотик жазганда эмне үчүн лабораторияга жөнөтпөйт, анализ тапшырганда ошо айтып атпайм, анткени бул жакта баягы эреже ушул биздин адистер тарабынан дагы баягы бузулганда, ошол айтып атпайм, проба жасаш керек. Анан эгер дегенде 3 күндөн кийин бул антибиотик жардам бербесе, бул антибиотик деген сөзсүз түрдө ошол жанагы туруктуулук барбы жокпу ошого текшериш керек болчу. Биздикилер болсо баягы жеңил түрүн эме кылып эле, бул антибиотик сага жардам бербей калыптыр, мен сизге күчтүүсүн берейин деп эле, анан ошондон жана сиз айткандай улам баягы башка поколенияларына өтүп кетип атпайбы же башка түрүнө өтүп кетип атат ошол антибиотиктинчи. Биз дагы ушул программага даярданып жатып, эл арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз, ошондой эле рецепти жок эле өзүбүз дагы аптекага кирип көргөнбүз, ошону антибиотикти сатып алдык жана азыр болсо эл арасында өз алдынча эле дарыланып антибиотиктерди дагы алып жүргөн адамдар, жарандарыбыз тууралуу ошолордун ой пикирин угуп, андан кийин талкуусулансак. Кыргызстанда антибиотик дарыгердин рецептинин негизинде гана сатылышы керек. Бирок көпчүлүк дарыканаларда мындай талап сакталбайт. Биз Бишкектеги дарыканаларга кирип, дарыгердин көрсөтмөсү жок эле антибиотик сурап көрдүк. Амансызбы? Амансызсыздар барбы? 0,25 беле, канча эле жаш балдарга бере туруп. Ошону берип коюңузчу. Биринчи дарыканадан антибиотиктин жаш балага бериле турган дозасын сатып алдым. Эритромицин барбы? Канча сом ал? 100. Анда мага ошону бериңизчи. Азыр мен экинчи дарыканадан чыктым.
эки дарыканада тең. Дарыгердин көрсөтмөсү жок эле. Мына дарыларды сатып алып алдым. Биринчисинде антибиотиктен амоксициллин алдым, экинчисинде эритромицин. Сатуучу рецепти сурабай туруп эле сураган дарыны берди. Медицина кызматкерлеринин көз карандысыз кесиптик кошунунун жетекчиси Бермет Барыктабасова антибиотиктердин көзөмөлсүз сатылып жатканына тынчсыздануусун билдирет. Если за всем этим не сделать такой надлежащий контроль. Эгерде бул нерсени толук көзөмөлгө албаса, бизде абал начарлап бара жатат. Буга өкмөттүн деңгээлинде чара көрүлүшү керек. Маалыматтык кампанияларды уюштуруп, ийин эркин сатылган дары каражаттарын көзөмөлдөө зарыл. Бул мамлекеттик деңгээлдеги чаралар бир гана саламаттык сактоо министрлигине тиешелүү эмес, министрлер кабинети жада калса жогорку кеңештин деңгээлинде каралышы кажет. Анткени мындан калктын ден соолугу көз каранды болууда. Напрямую будет зависеть здоровье населения. Барктабасова антибиотиктерди өз алдынча колдонууну токтотуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Мирбек мырза, ушундан улам суроом сизге болсун. Антибиотиктерди тынымсыз сата берген дарыканаларга, рецептсиз саткан дарыканаларга айыппул салынышы керек экен. Бирок силер мораторийдин айынан текшерүүлөрдү жүргүзө албайт экенсиңер. Эми ушул маселени кантип чечсе болот деп ойлойсуз да, ушу калкка зыяны тийбеш үчүн? Эми бул маселени азыркы убакта бир аз кыйыныраак чечкенинчи, анткени деген бул текшерүүлөр негизи жалаба боюнча болот да. Анан бизге мисалы жалаба түшпөсө, биз ал аптекаларды даже майме болсо текшере албайбыз да. Анткени ар бир аптекада биздин сотрудниктер, фармацевтикалык текшерүү бөлүмүнүн сотрудниктери ал жакка тура албайт да. Вот анткени аякта бизде 4 киши иштейт ал бөлүмдөчү. Анан бизде деген Кыргызстанда 3600 аптека, жеке аптекалар бар да. Антибиотиктерден жапа чектим, туура эмес мага жазып берип коюшуптур деген сымал арыздар түшөбү? Ал арыздар бизге арыз катары түшпөйт, ал бизге эме деген бар, сары карта деген бар да, терс таасири боюнча картада билдирүү да. Ошол билдирүүнү ар бир жаран департаменттин сайтына кирип өздөрү толтура алат да. Ал деген укугу бар, өз жарандардын, организация здравоохранениялардын. Терс таасири боюнча түшкөн арыздардын саны же болбосо бир жылда канча кайрылуу болот, сандар барбы? Ал сандар бизде бар. Ал сандар 2022 жылы 27 тока мындай антибиотиктер боюнча 27 арыз түшкөн, 2023 жылы 65 арыз түшкөн, 2024 жылы азыркы убакка чейин 10 арыз түшкөн да. Көбүнчөсү аллергиялык реакциялар боюнча түшкөн да. Ошондон улам мен суроомо мындай жооп ала албай жатам да. Силердин эми мындай билесиңер да, азыр эми балким мүмкүн болбосо деле, ошо кандай чечсе мүмкүн болмок да. Мен кошумчалап коеюн, Мирбек башында айтып кетпедиби, азыр жанагы бизде жылдын башында бизге бир эки ушу дармектер боюнча эки мыйзамга кол коюлган. Азыр ошолордун баягы ченемдик укуктук актылары даярданып атат да. Ошонун бирөөсү жана прослеживаемость деп айтып кетпедиби, лекарственный средств. Азыр деген ошол бизге кол коюлуп, ошол прослеживаемость иштеп чыкса, ошонун алкагында биз азыр бүт мына биздин өлкөгө кирген дары кайсы күнү кирген, кайсыл мына булардан оценкадан өткөндөн кийин кайсыл ошол аптечный складдарга барып түшкөн, кайсы фарм компания киргизген, ошонун баарын ошону да эме окончательно потребителя деген ошол кайсы аптекадан сатып алган деген бүт баарын көрсөтүлөт. Ошонун алкагында эле ошол жанагы рецепторный отпуск антибиотика бул дагы аябай мындай талабы күчөтүлөт да. Талабы күчөтүлгөндө дегенде кандай болуп калат? Анда ар бир аптекага ошол жеке менчик болобу, мамлекеттик аптекага болобу, рецепт менен гана ошол антибиотиктерди берет да. Эми бул жерде азыр биз көп антибиотик жөнүндө сүйлөшүп аткан үчүн эме кылып атабыз. Негизи ар бир дары-дармектин эле таасири бар да. Кайсыл дары-дармек антибиотик болобу, башка
дары дармектер бар, кайсы дары дармектер бизге Кыргызстанга кирсе, ошону баары тең ошол мыйзам чегинде бизде программа болот. Ошол программа автоматизирован. Ошол программа менен көрүп биз министрлик департамент менен чогуу көрүп турганга мүмкүнчүлүк болот. Биз мурун ошол адистерди айтчубуз, биздин эле врачтардычы, ай бул сары картаны толтургула, эгер силерге ушундай бейтаптар келип арызданса депчи. Азыр болсо ошондой мүмкүнчүлүк жарандарга да берилди. Жарандар булардын сайтына кирет дагы, мына мен момундай антибиотик алдым эле, мындай мага момундай денеме эме пайда болду, тиги тактар пайда болуп кетти же бир башкача бир эме болду. Ошол жака мисалы үчүн мен бардым эле, дарыгер эч нерсени текшербей туруп эле мага антибиотик жазып койду деген арыздарды деле толтуруп койсо болобу? Бул болсо бул баягы медициналык кызматты көрсөткөндүн сапаты болуп чечилет. Бул дагы ал жагынан дагы бул өзүнчө дагы иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Азыр ушул сапатты, медициналык кызматты көрсөткөн сапат боюнча дагы бизде чоң бир багыт бар. Ошонун ичинде дагы ошол эле врач ошол бейтапты кандай кабыл алды, ошол кабыл алганда урушпай кабыл алдыбы, жанагындай эме кабыл алдыбы, ошонун ичинде эле эгер ал ооруп келсе ошол антибиотик дарысын жазып берердин астында ошонун эрежелерди сактадыбы деген ошонун баары бир мындай бизде бир эме оценка картасы болот да, ошонун ичинде. Ушул качан киргизилген? Ошонун баары азыр иштелип чыгылып атат, акырын-акырындан кирип атат. Дүйнө жүзү боюнча дарыгерлер стафилококк сыяктуу ооруларга антибиотиктер уже туруктуулугун көрсөтүп жатат деп айтып жатышат экен. Негизи Кыргызстандагы абал кандай деп ойлойсуз? Негизи туруктуулугу кандай болуп калды? Учурда гриппке деле, башка ооруларга деле барсак, бизге антибиотиктерди жазып берип атышпайбы? Кыргызстандагы жагдай боюнча айтып берсеңиз. Биринчи репортажда, анан экинчи репортажда дагы силерде биздин жарандар айтып отурушат, биз грипп болуп ооруганбыз, ОРВИ менен ОРВИ деген диагноз коюшту, анан биз антибиотик диагнозду коердун алдында эле алар антибиотиктерди өздөрү интернеттен карап, анан биздин аптекаларда рецепт жок алган возможность бар үчүн барып алып ичип атабыз деп айтып атат да. Бул абдан чоң проблема чынында. Анан ушул антибиотик караштуу туруктуулуктун өсүшүнө бул аябай критичный салым кошуп атат да. Биз азыр айта албайбыз, стафилококк мындай ситуация, бул микробко каршы бул дары-дармекке мындай ситуация, мынча процент, инче процент деп азыр биз айта албайбыз. Бирок менин коллегаларым дагы билишет, азыр биз көрүп атабыз, больницаларда врачтар өздөрү айтып атышат, азыр берген дары-дармектер иштебей атат деп. Эмне үчүн иштебей атат? Анткени дары-дармектердин эффекти уже бул бейтапка жок. Ал эмне үчүн ушундай болуп чыкты? Ал ар кандай фактордун кесепетинен чыгышы мүмкүн. Эң чоң проблема ушул рационалдуу эмес антибиотиктердин колдонулушу. Кичине тамагыбыз ооруп калса эле, кичине мурдунан суу агып калса эле, биз антибиотиктерди өзүбүз алып эле интернеттен карап, азырда маалыматтын абдан доступ аябай чоң болуп атпайбы? Интернеттен карап туруп эле, Google'дан карап туруп эле, анан аптекадан барып ала алып атышпайбы? Ошондой проблемалар ушундай деңгээлге алып келиши мүмкүн. Мындан улам суроом Нургүл айым сизге болуп жатат. Негизи эле ошо биздин калк антибиотиктер кандай учурда кандай колдонулар жакшы билишпейт да. Бирине кичине бир аз сырколоп калса эле мен антибиотик ичишим керек, жоксо капельница сайдырышым керек деген ушундай бир аябай ишеним бар да. Негизи эле ушул антибиотиктер кандай учурда, качан, кандай дозада, ким тарабынан берилиши керек, кантип ичилиши керек деген сымал түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ошо министрликте кандайдыр бир иштер жасалып жатабы же пландар барбы? Эми бул биздин өлкөдө бул албетте бул иш-чаралар бар. Биринчиден ар бир оору бизде клиникалык колдонмо, клиникалык протоколдун негизинде жүргүзүлөт. Ошол клиникалык протоколдордун ичинде сиз айтып кеткен кайсы дары-дармек, кайсы дозада, кимге, канча күн, ошонун баары жазылган. Аны албетте бейтап аны билбейт. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, ар бир бейтап ооруп калганда сөзсүз түрдө барып врачтан кеңешме алыш керек. Ооруканада, бейтапканада дарыгерлер менен сүйлөшсөк, бул да алардын аябай чоң көйгөйү экен. Алар айтып жатышат,
балдарын көтөрүп келген апалар же болбосо чоң кишилер өзлөрү келип деле мага деген эмнеге антибиотик жазып бербей атасың? Ошол мага мен антибиотик жардам берет да деген. Мен ошону айтып кетейин деп аткамда, булар биздин өтө өкүнүчтүү, бул мындай көрүнүш да. Биздин жарандар мындай эмени көнүп алышканда, булар больница 24 саат 7 күн иштейт да. Ошондо кайсыл маалда барбасам, биздин врачтар деген мындай солдаттардай болуп туруп, анан ошол жерде биз эме деп коебуз, деге волшебный укол деп коебуз да. Ошону бергиле, ал волшебный укол дейт антибиотик, ошону талап кылып туруп алат да. Алар адистер түшүндүрүп айтып берсе, ошону булар мындай туура эмес, көп учурда туура эмес кабыл алышат. Ошон үчүн мен сурам, мындай өлкөгө жайыла турчу кыска нуска мындай түшүндүрүү роликтер керек албетте, андай роликтер иштелип чыгып көрсөтүлөт. Анан мына силерди мына ушундай бизди жанагындай передачаларга чакырсаңар, биздин адистер дагы айтып берип ошодо түшүрмө иштерин жүргүзүлөт да. Анан негизи эле бул роликтер иштелип чыгып эле, бул көйгөй анткени бүгүн жаралган жок, кечээ жаралган жок да. Бул канча жылдан бери келаткан көйгөй да. Анан албетте роликтер бар, жанагындай немелер бар, памятки деп коебуз, кичинекей жана эме бюллетендер бар, ошолордун баары иштелип чыгат бизде. Аны деген биздин жарандар окуп айтпайбы анычы. Анан эми биз саламаттык сактоо системасынын бюджети кичине мындай эме болгондуктан, азыраак болгондуктан биз ошону деген биз мындай бир кандай бир азыркы учурда мындай жанагындай мобильный бир какой-то приложение катары же неме катары жаза албай атабыз, бирок алардын баары пландарда бар да. Бирок негизи азыр эми 21-чи кылымда ар бир бейтап эми азыр бүт баарына бизде деген доступ бар да. Ошондо ар бир адам ден соолугун ойлош керек, анткени деген ал өзү биринчи мындай эме өзүн өзү ойлобосо, аны деген башка эч ким ойлобойт да. Ал врачка эгер барбаса, өзүн өзү билип жана дары дармек алып алса, өзүнүн зыянын алып келип атканын өзү түшүнүш керек. Анткени ар бир дары дармектин ичинде инструкциясы бар. Ошону түшүнүү үчүн агартуу иштери керек да. Ошо агартуу иштердин алкагында сиз азыр айтып бере аласызбы, кыска нуска кылып, антибиотик кандай учурда, качан, кандай көлөмдө берилет? Антибиотикти алыш үчүн айтып атпаймынбы, дарыгердин кеңешмеси керек, дарыгерге барыш керек. Дарыгер деген сөзсүз түрдө анализдерин жибериш керек. Анткени жанагы биз грипп же ОРВИ деп атпайбызбы, ошондо антибиотиктер негизи колдонбойт. Бул жерде симптоматикалык эле дарылануу болот. Анан элдер болсо деген, ой мен батыраак айыгышым керек деп эле ойлойт да, бир таблетканын ордуна 3 таблетка ичип алсам, мен азыр сакайып кетем деп. Бул жаңылыш ой. Ошон үчүн деген сөзсүз түрдө бул адиске барыш керек. Адис болсо, эгер грипп же ОРВИ болсо, анда айтыш керек, сиз деген көбүрөөк эме суу ичишиңиз керек, эмеңиз дене табыңыз көтөрүлсө, анда мондай парацетамол ичип коюшуңуз керек, мурдуңузга муну тамызып коюшуңуз керек. Болду, башка эчтекенин кереги жок. Антибиотик качан колдонулат? Качан ошол грипп же ОРВИни аябай мындай эмеси, оор эмесине өтүп, осложнение деп коебуз. Ал эгер пневмония өтүп кетсе, же бир кандай бир гнойный бронхитке өтүп кетсе, же ангина болуп калса, ошол учурда бирок муну адис, врач гана айтып бере алат. Анан сөзсүз түрдө анын оор учуруна өтүп кеткенин кантип далилдейт? Бул сөзсүз түрдө анализ тапшырыш керек, лабораторияга барып. Канды көрүп, жанагы ичиндеги ошо кандын көрсөтмөлөрү бар. Ошол лейкоцити кандай болуп атат, суы кандай болот. Анан бул жерде мына мунун тамагы кызарып, ириңдеп калыптыр, ошо канында мындай болуп эмеси көрсөткүчтөр көтөрүлүп калыптыр. Буга антибиотик керек экен деп, анан ошондо антибиотик берерин астында анан ал сурайт, мурун алдыңыз беле, алган эмес белеңиз, канча эмеде иштиңиз эле деп, анан ошондон адис өзү эме кайсыл антибиотикти беришти, анан өзү чечим чыгарат. Биз ушул антибиотиктердин адамдарга болгон, эгерде туура эмес колдонсо, анын кандай таасири, кедергиси болушу мүмкүн деген кыскача маалымат даярдаганбыз. Ошого кезек берип анан талкуулансак. Антибиотиктерди колдонууда эмнелерге көңүл буруу зарыл? Биринчи, көп кездешкен кесепеттердин бири ичегилердин жабыркашынан ичтин өтүшү жана теринин кызарып кычышуусу. Антибиотиктер зыяндуу микроорганизмдерди гана эмес, ичегидеги пайдалуу флораны да жок кыла алат. Микрофлоранын бузулушунан иммундук коргонуу начарлап, инфекциялардын өртүшүнө алып келет. Бул жаш балдар үчүн өзгөчө коркунучтуу. Экинчи, антибиотиктерди өз алдынча колдонуу инфекциянын жайылышына, оорунун өнөкөткө айланып кетишине алып келиши мүмкүн. Ар бир педиатр антибиотиктерди дайындоодон мурун бактериялардын кандайдыр бир антибиотикке сезгинүүсүн аныктоо үчүн анализ тапшырууну сунушташы кажет. Дары-дармектерди туура эмес дозада кабыл алуу, аз убакытка же ашыкча колдонууда микробдор кабыл алынган дарыга көнүп калышы мүмкүн. Бул учурда дары патогендик микрофлорага таасир этпей калышы ыктымал.
Башкача айтканда, бактериялардын дарыга адаптацияланышы дарылоонун толук натыйжасыздыгына алып келет. Үчүнчү, антибиотиктер өтө узак убакыт бою колдонулса же сунушталган дозадан ашса, боор, бөйрөк, жүрөк жана башка органдар жабыркайт. Балдардын ички органдарынын жабыркаганы чоңдурго караганда эрте байкалат. 4-чү, дарыны туура эмес колдонууда аллергиялык реакцияларга алып келиши мүмкүн. 5-чи, бала педиатрдын көзөмөлүндө антибиотиктерди ичкенден кийин айыгып, бирок кийин кайра ооруп калса, анда көпчүлүк энелер дарыгерге кайрылбастан эле курсту кайра кайталаганга аракет кылышат. Бирок бул туура эмес. Бир эле антибактериалдык каражатты аз убакыттан кийин колдонуу натыйжасыз болот. Антибиотикти алмаштырганда бактериялар бир дарыга көнбөйт жана дарылоодо натыйжаны берет. Антибиотиктер бир гана антибактериалдык активдүүлүккө ээ. Алар вирустарга таасир этпейт. Ошондуктан аларды курч, респиратордук вирустук инфекциялар, сасык тумоо, вирустук гепатит, кызамык жана башка вирустук мүнөздөгү ооруларга колдонууга болбойт. Азыркы жаңы эле биз көргөн маалыматта ошол антибиотиктер туура эмес колдонулса кандай зыян алып келерин көрдүк да, анан бизге ошол бейтапканадагы дарыгерлер дагы айтып калышты. Бул деген ич өткөк деп адамдар мындай жеңил эле таасир деп ойлошу мүмкүн, бирок адамдын ичи тынымсыз өтө берсе, анан салмагын жоготуп, бара-бара анемияга алып келип, кийин баш айланып, таптакыр эле төшөктө жатып да калышы толук мүмкүн дешти да. Анан Нургүл айым, мындан сырткары да кандай таасирлери болушу мүмкүн? Мындай карапайым эл билбей, мындай муну бул бир азга ичим өтсө кайра ордума келип калам деп ойлоп калбаш үчүн. Эми биринчи коркунуч бул жанагы анафилактический шок деп айтпадыкпы? Бул деген жанагы ошол антибиотикти ичкенде баягы эменин организмдин моментальный берген эмеси да. Ошол антибиотикке реакциясы бул өтө коркунучтуу. Анан экинчи жанагы сюжетте айтылып кетпедиби? Бул деген жанагы антибиотиктерди ичкенде биринчиден жана туруктуулук болгон. Туруктуулук болгондо ошол эле пневмония анда айыкпайт да, бул узакка созулуп кетет, анан ал ооруй берет, анан ошондой эле анан баягы дем алуу системасынын жетишсиздигине алып келет, анан кийин бала чоңойбой калат, арыктайт, анан кийин эми анан баягы биз летальный исход деп коебуз, ошондойго дагы алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна кайрылганбыз. Бизге ушул изилдөөнү өткөрүп бергиле, анткени ушунун жыйынтыгы боюнча биз анан сиз айткандай өкмөткө барабыз, айтабыз, силер мына мораторий коюп койгонсуңар, мына көрдүңөрбү, бизде деген момундай эмеге микробко каршы дары каражаттардын туруктуулугу деген момунча пайыз болуп кетиптир. Бизде элдердин деген 70%-на туруктуу экен. Эртеңки күнү булар башка бир микроб чыгып калып ооруп калса, буларды биз кандай кылып дарылайбыз? Ошон үчүн момундай иш-чараларды киргизиш керек деп биз ошондо өкмөткө сунуш киргизебиз, министрлик. Ошон үчүн азыр биз чыдамсыздык менен ушул изилдөөнүн жыйынтыгын күтүп атабыз. Ушул жыйынтыктарды биз алгандан кийин анан ошондо сөзсүз түрдө иш-чаралар анан өкмөткө сунуштар киргизилет. Биздин убактыбыз дагы чегине келип жетти. Биздин студияга келип, ушундай кеп кеңештериңиз менен бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз антибиотиктердин организмге болгон таасири тууралуу талкуу кылдык. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганычан кызы экөөбүз алып бардык. Көрүшкөнчө.